биздин диагнозубуз боюнча айта кетсек эң эле тяжелый формасы да. Анан азыр балам басып калды. 2 жылдан бери Бижинге келгенибиз, бул жаңы ачылганда бир келдим эле, азыр келгенибиз 100 эсе өйдөрөөк да, өскөн. Ал убакта жалдан келчү эле, азыр Чолпонтан өзүнүн персоналдары келет экен. Мага жакканы бул жердеги зубной стоматолог, бул ДЦП балдардын оозун ачып тишин жуушоор. Тиши менен иштеш эң эле татаал нерсе да. Мен Сабыр байкеге аябай миң нерседен ыраазычылыгымды айтат элем. Азыр мынакей логопед менен балдар занимать этип атат. Булардын методу мага абдан жакты. Анан игла терапия бар экен бул жерде. Балдардын уктап аткан клеткасын ойготуш үчүн алынат ал процедура. Анан ушул процедуралар биз үчүн 3 күн, 5 күн эле болуп калды да, 7 күнгө келиптирбиз. Бизге 10 күн делди эле, анан 10 күн эмес экен. Бизди ушурекини урматтуу Садыр Нуркожоевичке кайрылат элем. 2 жыл болду да, ошонун ичинде жакшы нерселер болуп атыптыр. Балдарга жакты, энелерге дагы жакты. Энелерге дагы камкордук коюлуптур да. Башка жака барганда массаж алчубуз. Мындай балдар жарышат экен да, бири-бири менен атаандашышат экен. Ошол жагы жакты да. Анан ийкемдүү, сүйкүмдүү болгондуктан балдар сүйүнүп, 2 потокко бөлүп эле болбой эле чогуу занимать этип атабыз да. Мен балам негизи аябай оор түрү болчу ДЦП. Бияка келгенде Санжар мырза ЛФКдан жакшы мындай таканыч берип тура алганды, анан буттун башын кыймылдатканды, анан кас-кас турганды үйрөттү да. Ошол негизи 3 күн, 4 күн ичинде ушундай жетишкендиктерге жеттик. Анан мен ойлойт элем да бир 10 күн болсо жакшы болмок да. Анан буякта ийне сайуу боюнча Сакида айым аябай Кытайдан окуп келген 8 жыл, аябай дасыккан жаш кадр экен. Бизге ошолунуз аябай жагып атат. Дагы ошо биздин ата-энелердин ошо көпчүлүгү ошо дагы бир 10 күн болсо, 7 күн аздык болуп калат экен деп. Биякта тамак ашы да аябай даамдуу, жакшы экен. Жатканга баардыгы ыңгайы. Биз февраль айында келдик, бирок ошончо дагы биздин бөлмөбүз абдан жылуу, таза, анан тыккан экен. Жылыштар баарына эле жагып атат. Буюрса ата-энелер көп нерсени түшүнүп атышат. Как, например, адаптивная физкультурада кандай эме кылыш керек, машыгыш керек, кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек. Ошол мисалы жашына жараша кандай көнүгүүлөрдү жасаган ылайыктууларды үйрөтүп кетебиз. Андан ары психологияны дагы үйрөтөбүз, кандай эмеге көндүрүш керек баланы, кандай өстүрүш керек, кандай жардам бериш керек деген ошолорго жардам бергенге аракет кылып атам. Алтын балалык ден соолукту калыбына келтирүү борборунда жайкысын балдар эс алды. 6000ге жакын бала 20 сентябрдан баштап биз реабилитацияны баштадык. Бул реабилитацияга республиканын 7 областынан балдар келди. Азыркы күнгө чейин мынакей эс алып аткан балдарыбыз менен 800 баланы реабилитация кылдык. Бул ата-энелер абдан ыраазы болуп, ушу реабилитациянын аягында балдары баспаган балдар 1-2ден кадам аттап, кыймылдабаган колдору кыймылдап кетти деп абдан кубаныч менен кетип атышат.
ушу бизде реабилитацияга толук кандуу реабилитация болуш үчүн баардык керектүү процедураларды өткөрөбүз. Мынакей бизде врач Игла Чарапиев бар, бул Кытайдан окуп 7 жыл Кытайдан окуп келген врач кызыбыз бар. ЛФК бул дагы опыту бар, ушу ДЦП балдар менен иштеген кесипкөй жигит. Массаж 2-3 массаж жасаган специалисттерибиз бар. Ошондой эле бизде физлечение, бул физлечение 20 аппаратыбыз бар, баары жаңы. Ошо 20 аппарат 10 түрлүү процедураны жасайт. Солевая шахтабыз бар. Андан тышкары бизде стоматолог врач бар. Ушу балдарга эң жакшы керектүү. Ата энелердин эң чоң ыраазычылыгы ушу болуп атат. Ушу балдарыбыздын тиштери боюнча абдан көйгөй бар эле деп кеткиче баардык тиштерин дарылаткыздырып кетип атат. Ал стоматолог врачыбыз да 30-40 жылдык опыту бар врач. Андан тышкары бизде жогоруда өзүңүздөр көрүп кеткендей заманбап тренажерный оборудованиялар бар. Бул жана ооруган балдарга буту колун иштеткенге абдан жакшы жардам берилет. Ушунун баарысы камтылып бир күндө процедура алганда эртең менен баштап кечке чейин бүтөт. Логопедибиз бар. Бул логопед да абдан тажрыйбалуу логопед. Ушу ата энелер да балдарын эки жака алып барып жүрүп байкашыптыр. Азыр ушу телефондорун да алып калып атат. Мындан ары дагы ушу лечениясын улантат элек бизде. Ошондой эле мелкий моторика деп жүргүздүрөт. Ушунда бир 8-9 процедура бир күндө алынып атат. Результат, ийгиликтери абдан жакшы болуп атат. Ата энелер абдан ыраазы болуп, тамак ашына, жаткан жерине азыркы убакта температурный режим сакталат. Ар бир комнатасында 24 градуска чейин жылуу, терезелерин ачып да коюшат. Кудай буйрса дагы бул 25-жылга чоң пландар коюлган. Азыр балдардын эс алуусуна шарттар түзүш үчүн дагы көп иштер жасалат деп турабыз. Ушу сезонду июндун 10-унан баштап туруп сезон башталат. Ошондон баштап биз 600-700 балдарды бир алганда 800дөн баштап балдарды кабыл ала баштайбыз. Бул биринчи очередь турда соцзащита иммиграция боюнча келе турган балдар, алар жанакы аз камсыздалган үй бүлөнүн балдары, жетимдер, жарым жетимдер жана ошондой эле социалдык стационарда жаткан балдарды кабыл ала баштайбыз.